Артын билбеген ел астын көрбөйт. Жакында дагы бир переворот болот дейт. Камчыга, жоокерликке Биздин улуттук накты идеологиябыз эмнеде? булар манасты Курандай жаттаган эл. Аз калды дейт. Кыргызстан жумшак тили менен сөккөндө жерге кирсин, ошентип айткан кишичи. Камчы Кыдыршаевичти көп айтып кеттиңиз. Шуну мен айтып келесем, биздин мамлекеттик катчы жомокчу деди. Кыргыздын тили экөөбүзгө кыргызга эле керек. Маданияты дагы бизге эле керек. Ыры, манасы, комузу да бизге эле керек. Бул нарк, күскү, үлгү. Биз ушундай элбиз. Салам урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, биздин YouTube катталуучуларыбыз, силердин лайктарыңар, комментарийлерди көрүп силерге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Бүгүн бизде жаңы чыгарылышта бизде өтө башка деңгээлдеги конок, мен өтө толкунданып жатам. Бүгүн Сүйүнбек Асманбетов, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы болот. Сиз келгениңизге чоң рахмат. Кош келипсиз. Ден соолугуңуз кандайсыз? Шүгүр жакшы, бүгүн жаштар суранды деп көптөгөн каттар, өтүнүчтөр келди деп сиздин чакырууңузду кабыл алып, жаштар менен кыска нуска маекке келдим. Сизге ушу чоң ыраазычылык билдирем, жалпы командабыздын атыбыздан. Анан сиз өзү ушу YouTube'да, анан баары соц тармактарда популярдуусуз. Өзүңүздүн жаштарга кандайдыр бир мотивация берди деген жазуулар менен чыгарып салат да көбүнчөчү. Анан сиз өзү жаштар менен канчалык тыгыз байланыштасыз, канчалык иштесесиз, кандай мамлекеттик балким иш-чаралар болуп жатат азыр? Жакшы суроо. Жаштар биздин келечек. Жаштар боюнча кыргыз наркында, салтында дагы кылым карыткан тарых бүктөмүндөрүндө айрымдары айтылбай калган көптөгөн жорук жосундар, жөрөлгөлөр, ырымдар аябай көп болгон. Кыргыз калкы мындан 3000 жыл мурда эле өзүнүн келечеги жөнүндө ойлонушкан, келечек муундары, бала чакасы, кыз-кыркыны, мына ушулар тууралуу кенен ойлонуп, аларга багытталган атайын иш-аракеттер, жүрүм-турумдар, үлгү көрсөтүү, жада калса атка мингенден баштап үйтүккенге чейинки кырдаалды балдарга, жаштарга үйрөтүшкөн. Жаштарга өтө көп зиректүү жаштар бул ушул окуяны кылым карытып бизге чейин айтып келе жатышат. Жаштар менен мына 5 жолу мен мамлекеттик университетте 3 жолу, улуттук мамлекеттик университетте, андан кийин 2 жолу Арабаев атындагы университетте абдаган көп студенттер менен жолугуштум да. Ушу өзүңдүн курагыңдагы студенттер менен жолугуштум. Аларга ушуларды айтып бердим. Алдан сырткары алардын суроосуна да жооп бердим да. Азыр сага топтолгон суроолордун мазмунуна карасак, анан кайсынан баштасак, айтсаңыз мен баштай берейин, Кудай. Мындай өзүбүздүн эмебиздин улутубузду унутуп барып атабыз да. Биз жаштарчы мындай ачыгын айтып кеткенде, мендей жаштар, менин досторум, мен жанагы чогуу окуган университетте баарды балдар өзүбүздүн кыргыз тилибизди унутуп калабыз. Мына эгер байкасаңыз, мен кыргыз тилде сүйлөшүү мага өтө кыйын болуп атат. Бирок ага карабастан мен аракет кылам да. Орус мектепти бүткөм, бирок кыргыз тилде сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Бирок ошолордун баарынын арасынан мен идеологиясы эмнеде унутулуп барып атат да. Ошо сизден ушундай суроо, биздин улуттук накты идеологиябыз эмнеде? Урматтуу жаштар, өзгөчө көңүл буруңуздарды талап кылат элем да. Мына 3000 жылдан ашуун тарыхыбыз бар деп атабыз. Идеология деген сөздүн өзүнүн пайда болгону, коммунисттик, социалисттик идеология деп атабыз, капиталисттик идеология деп атабыз. Бул сөздүн өзүнүн эле пайда болгону 100-200 жылдын эле тегереги. Буга чейин бизди кыргыздарды эмне бириктирип келген? Эмнеге умтулганбыз? Ушул 3,5 миллион таза кыргыз азыр болсок, бизди ушул күнгө чейин эмне жоготуп жибербей алып келди? Көптөгөн улуттар жоголуп кетти. Тилдери калды, өстөрү жок. Өстөрү бар, тили жок. Бир нече мамлекеттин курамында жашап аткан бизден 10 эсе көп улуттарыбыз бар. Мен аны атагым келбейт, себеби саясий жагдайда туура эмес болуп калат. Эми биз кандай элбиз, эмнебиз менен биз жоготпой келдик. Мисалы үчүн кыргыз наркында, салтындагы уламыштар, жомоктор, баяндар, макал, лакаптардын баары тең кыргыз өнүгүшүнүн, кыргыз элинин кылым карытып өнүгүшүнө өздөрүнчө бир кандайдыр бир конституциянын беренеси болуп келген.
ар кандай кырдаалга чукуп айткан, жеткир айткан, кээде ушундай орой айтылган макалдар менен макалдарыбыз бар да, аны чечмелеген да абдан аябай терең. Анын көпчүлүгү кандай учурда биз өзүбүз эл болуп сакталып калабыз. Бүгүн глобалдашып жатабыз, ааламдашып жатабыз, сан ариптешип жатабыз. Биз өзүбүздүн ким экенибизди билишибиз керек. Өзүң ким экенин, тигил же бул кырдаалга кандай мамиле жасаганын, өзүнүн салтын, санасын, абийирин, адатын, намысын, арын, тилин, дитин деги эле койчу, таң атканча санап отурса болот. Ушунун баарын уламышка айлантып, ушунун баарын кандайдыр бир нормаларга айлантып, кылым карытып жашап, ошону эч тутуп ушу күнгө чейин келип жеттик. Урматтуу жаштар, силерге айтайын. Эмне үчүн кээ бир өлкөлөрдө эмдиге чейин королдук институт сакталган? Португалияда, Испанияда, Норвегияда, Швецияда, Японияда императордук институт, Англияда королеваларда сакталган. Эмне үчүн аларга чоңдогон акчаларды бөлүп, ошолордун үйүнөн чыкканы да майрам, киргени дагы майрам, туулган күндөрү майрам, балдарынын жетелешип чыгат экен бүгүн суббота күнү дегенде, королеванын короосун элдердин баары тегеректеп алышат. Бүгүн королева сыртка чыгат экен деп. Ал эми Англиянын королевасына Батикең менен жаткан жерине чейин барасың. Экскурсияны уюштуруп коюшкан. Бул нарк, күскү, үлгү. Биз ушундай элбиз. Биз ушинтип калыптандык. Биз ушинтип өзүбүздүн өнүгүү жолубузду таптык деп, алар көптөгөн акчаны сарп кылып, ошол үй бүлөнү кылым карытпай сактап келе жатышат. Биздечи кандай? Бизде мисалы үчүн бул жакта элде бир көчмөн калк болгондугу, биз отурукташкан калк эмеспиз да. Отурушкандан кийин баягы мыйзамдарды жазып, нормаларды жазып, көчөлөрдү салганчы. Биз табият менен сиз деп сүйлөшкөн калкпыз. Күн ачылган жакка малыбызды жайып, күн бүркүлгөн жактан качып, малыбыз каякта жакта кесе оттосо ошол жака жагып, ошону менен мал болбой, ошол жаратылыш менен жанаша, жаратылыш менен бирге сиз деп жаныбарга дагы, жан чачынга дагы улуу нарк менен мамиле кылганбыз. Мына мен бир мисал айтайын. Бир катуу чоң ырчы чыгат экен. Бүт айыл мемире угат экен. Комузу менен бир мал ырдаганда бүт айыл мемиреп, теребел термелип, айлана ушундай бир бакытка бөлөнүп угут экен, айылдын ичине атак аябай чыгып тарайт экен. Анан ошол айылдын үстүнөн учуп бараткан торгой ошол ырчы жигиттин түндүгүнө келип токтоп калат экен. Шундук үнгө, ырга изилип токтоп калып, анан ошол жерге уялап, учуп кете албай, үн карып алып, уялап жиберет экен. Ошентип баягы ырчынын боз ийинин түндүгүндө торгой жумурткалайт экен. Анан бир журтту жаман кабар аралайт экен. Душман келатат, түрө чаап келатат, кыра чаап келатат. Бул эч кимди аябайт экен дегенде ошол айылдагылар үркүп, кой аман эсен калалык деп мал жалкы менен баары үрккөндөн кийин баягы ырчы жигит боз үйүн чече албай турат дейт. Кереге чечип уукталайын десе, уя бузулган турат дейт. Кыргыз наркында уя бузулса, журт бузулган кабары бар экен. Бирөөнүн уясын бузганда, тап бергенде же коңулун, же үңкүрүн, же казып алган орун жаныбарлардын. Ошол жака кол салсак, наркыбызда салтыбыз деле бул аябай жаман. Элден чыгып калчу көрүнүш экен. Канына сиңген да. Анан кайран ырчанан баягы торгойду жарап отура берет. Анан баягы душмандар келет да, келип анан душманды чоң айтат экен. Бул жүрөгү бүтүн кандай неме? Элдин баары төрүлүп качып кетсе, бул коркпой отурат. Бар билип келчи деп вазирин жөнөтөт экен. Вазири келип карап учурашып, ай сен эмне отурасың? Ушунчалык эле кыйынсыңбы? Даргасыласың. Неге түрө качпай бизге түр көрсөтүп, кыр көргөзүп? Ушунчалык эле найзакер кыйынсыңбы? Дегенде, ай деп айтат экен. Түндүктү көргөзүп. Мен түндүгүмө жумуртка уялады торгой. Мен уукту чечсем эле, керегени жыйсам эле кулаган турат. Мен ага жол бербейм. Андан көрө өлүп эле калганым артык. Анан вазир сурайт экен, ай жеке эле өзүң өлбөйт белең, бала чакаң, аялың баарыңар тең бул жерде отурасыңар келип десе.
Биз bir үй билебиз, экинчи bir үй билөөнү кайтарып отурабыз. Деген экен баягы базир чапкан бойдон ханга келет. Ханым, бул кызыктай нерсе экен. Бир ушундай торгойдун уясын буза албайм деп отурат деп. Ана хан өзү бастырып келет экен. Эми кыргыздын сөзүнүн күчүн байкаңыз. Хан бастырып келет экен дагы эргилчекти түрүп, эңкейип кирип, үрбүлчөккө жашынган аялынын сулуу жүзүн көрүп, аябай каарданып тиктеп турган, кылычын камдап турган жигиттин мизин көрүп, бир чети ыраазы болуп, экинчи мага өзүң түшүндүрчү, бул эмне дегенде айтат экен, ушул түндүктө торгой жумурткалады ушу уяны буза албай турам дегенде баягы хандын сөзү. Ушунча элдин баарын бүлүндүрдүм, ушунча журтту буздум, ушунча үйдү бүздүм, жерди талкаладым, элди талкаладым. А сен бир ушу макулуктун уясын коргоп, өзүң эле эмес, бала чакаң менен башыңды өлүмгө даярдап отурасың. Баракелде баатыр экенсиң. Дейт экен дагы камчысын бооруна көтөрүп, эңкейип арты менен чыгып, башкала жигиттер деп кетип калат экен. Эмнени түшүндүң мына? Жаштар эмнени түшүндү? Мына мамиле. Анан ошондогу терең нарктуулук, терең акылдуулук душмандын дагы ийге келтирди. Мына салыштырманы кара, бир макулуктун уясын коргоп, мал жаның менен, үй бүлөң, катын бала чакаң менен өзүңдү өлүмгө айдап койгон экенсиң. Мен элдин баарын кырып, үйдүн баарын жайлап келетпадым беле. Бул мага караганда сен эрдик экенсиң дептир. Мына карабайсызбы, наркыбызда. Ошон үчүн биз кандай элбиз дегенде, биз өзүбүздүн ким экенибизди билсек, мына азыркы мен айткандарды жомок дебей, бизге башка бирөө өзүнүн пикирин, өзүнүн оюн, салтын, адатын жана өзүнүн дүйнө таанымдарын таңуулай албайт. Жок, биз андай эл эмеспиз деп. Таңуулай албайт. Мына жаштар менен жолугушуп атам да азыр. Бир жоокерчилик замандын учурунда Кыргыздын жакшылары, мыктылары мындай элди баштаган мыкты бир жигиттерди тандагысы келет да, кан деле карып калды. Өтүп кетип калса эмне кылабыз? Кимди шайлайбыз деп шашып калабызбы? Мыкты жигиттерден тандап алалы деп анан чубатуу өткөрөт экен жигиттерди. Алдында биринчи жигит келатат дейт, мыкты ат минген. Келип маңдайына өтүп, ассаламу алейкум, алейкум ары бери сөз сүйлөшүп отуруп, балам, алдыгы минген атың кимдики? Кийген кийимиң кимдики? Чопкут, кылыч, найза, жааларың кимдики? Дегенде, мунун баары меники аксакал. Ушунун баарын эл үчүн жумшайт экен. Аксакалдар баш ийке узатып коет экен. Экинчи жигит келатат дейт. Алчакта атты бастырып, абдан каардуу, күчтүү, сүрдүү болуп келетканы. Балам, ал минген атың кимдики десе, бу дагы меники аксакал. Ер жигит өзүнүн канаты болбой элге кантип жакшылык кылмак эле. Мына ушундай атты минип, тоо кыркалап жүрүп, элимди сүйүп, кызмат өтөймүн дейт экен. Аксакалдар дагы ыраазы болот экен. Үчүнчү жигит келатат дейт. Экөөлөн дагы кем эмес ат минген. Мыкты чопкуттарды, зоотторду кийген. Келип, балам, алдыгы атың кимдики десе, элдики, биздики дейт экен. Деген аксакалдардын баары оянанып кетейин десе деп анан. Мына ушуну кармаш керек экен деп. Мына мындай айтып койсо жомок болуп калат, а бирок мунун мааниси, келечеги, мына элим деген, жерим деген, биздики деген, меники дебей, элдики деген балдарды тарбиялайбыз деп ушундай баяндар, ушундай уламыштар жаралса керек деп ойлойм да. Ушундай эмеле. Ошон үчүн биз берене сыяктуу байкап атасызбы? Кыргыз улуттук наркы, кыргыз журтунун 3000 жылга чейинки коммунисттик идеологияга чейинки беренеси. Мына апаларыбыздар ал өткөндө мына кече күнү эле камчек ташыйып бир маселени айтып өттү. Ошол маселени кошо айтып кетейин. Генерал мырза бир пикирди айтты да. Биз ислам динине каршы эмеспиз. Биз Куран окуп, мусулманчылык менен кылымдарды карыттык. Баарыбызга ата-энелерибиз азан чакырып ат койду. Ата-энелерибиз бул дүйнөдөн өткөндө баарыбыз сапка туруп, жаназа окуп, о дүйнө узат. Канча кылымдан бери апакай жоолук салынып, апакай элечекти салынып,
улуттук наркты сактап, касиеттүүлүктү сактап, ак татым, ак чачым, ак жалгасын, ак чачып жибергиле деген сөздү бийик тутуп, өздөрүнүн салттарына өзгөнүн дүйнө таанымдарын таңулатпай, моюн бербей, улуттук көркүбүз менен ислам менен кошо чогуу келдик. Кыргызга тараган исламдын Ханафи мазхабында салтка каршы болбош керек. Куран эл кайсы тилде ислам шариятты тааныса, ошо тилде түшүндүрүп жеткириш керек. Биз ошону гана айтып атабыз, чектен чыкпагыла деп. Окуй, азыр эми өзүңдүн тилиңде сүйлө десе, өзүңдүн кийимиңди кий десе, теңирчи болуп каласыңбы деп эле ушундай бир туура эмес түшүнүктөр кетип атпайбы? Азыр ошо туура эмес түшүнүктөрдөн дагы кандайдыр бир ой пикирлер дагы көп, элди башка жака бурганчы, бузган. Демек мен мындай бир ой пикирге такалгам да, ким экени деле эсимде жок, бирок мынтип айтат. Эмнеге бизди кыргыз тилди билишибиз керек, бирок кыргыз тил башка эмес деп айткан да. Эмнеге десем, айтат. Анткени дүйнөнүн жүзү кайсы тилде сүйлөйт? Көбүнчөсү англис тилинде сүйлөйт. Биз мамлекет катары өнүгүзүш үчүн англис тилде бийик деңгээлде сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Ошол бизге керек. Кыргыз тил эми бөлүнүп эмне кереги бар дейт. Биз баарыбыз адамбыз да дейт. Жер жүзүндө биз баарыбыз адамбыз да. Улутка бөлүнгөн бул эчтеке эмес. Биз адамгерчиликтүү болушубуз керек, адам болушубуз керек. Баарыбыз бир тилде сүйлөсөк жакшы болот деп. Ошондой ой пикирге такалгам да. Буга эмне демексиз? Ушул пикирге аябай ачуум келип атат да. Кыргыздын жумшак тили менен сөккөндө жерге кирсин, ошентип айткан кишичи. Мына улуу дүйнөнү дүңгүрөткөн Чыңгыз Айтматов айтып атат. Советтер Союзунун бир съездинде айтып атат. Советтер Союзу 200дөн ашык улутту өзүнө бириктирген, 15тен ашык мамлекетти өзүнө бириктирген, 15 мамлекет биригип Советтер Союзун түзгөн. Ошондо Чыңгыз Айтматов бир съездде айтып атат. Советтер Союзунун күчү көп тилдүүлүктө, көп маданияттуулукта, элдин адат салты наркы, кийим кечеси, сүйлөгөн тили, жазган адабияты, тутунган маданияты көп түрлүү болуп, гүлдөй жанап, кооз, анан ушулар бир коомду, ынтымактуу коомду түзөбүз десе эң күчтүү болот деген. Бул бир деп коелук. Карл Маркс айтып атат. Бардык элди бирдей сүйлөткөнгө, бардык элди бирдей жүрүш-туруш же бирдей ойлонтконго, эмгек каражаттарынын өнүгүшү түздөн түз алардын аң сезимине таасир берет деп айтып атат. Демек баарын көчмөндөр менен завод курган адамдарды бирдей тилде, бирдей адатка көндүрүү бул адамзатка чыккынчылык кылганга барабар деген сөз менен айтып атат. Улуу француз окумуштусу Вольтер жазып атат. Бир сүйүүнүн 1000 кыялым бар экенин мен түшүнбөптүрмүн. Коомдо 1000 түркүмдүүлүк бар экенин мен түшүнбөптүрмүн. Айрым түшүнүктөрүмдө Европага кеңири таркап калганды, ушул бардыга жарайт деген маданиятты, ушул баарына жагат деген ойду алып жүрүптүрмүн көрсө. Жан-Жак Руссо айткандай, көп кырдуулук, 1000 сырдуулук, ал эми мамлекеттин кызыкчылыгы болгондо биригип кеткен, менин өлкөм, менин тилим деп айтып кеткен бул жаңылыштык эмес, бул коомдук өнүн жаңы тепкичи. Маселе ушунда турбайбы? Деп улуу окумуштуулар айтып атат. Эми бизде кандай болгон? Биз ушул жаратылыштын мыйзамдарын аябай сыйын. Биздин ата-бабаларыбыз койду кармап туруп, эртең түштөн кийин жаан жайт деп айткан. Күтүрөгөн жылкы суунун боюна келип суу ичип атат дейт. Арасынан бир жылкы акыры бөлүнө чыгып өйдө жактан суу ичти дейт. Карап турган даанышман жылкычы. Ай жаныбарым ай, асыл турбайсыңбы? Асыл экен, малдын асылы деп ушуну айтат деди. Көрсө кыргыз наркында салтында жылкы каяктан суу ичсе ошо жерден суу ичесиң. Уйлар каякка жуушаса ошо жерге өргө тигесиң. Кой каякка жайылса биринчи аздектетип төргө топоз жылкыны өткөрүп, андан кийин кырларга белестерге уй малын өткөрүп аркасынан койду жаясың. Ошентип отуруп жердин жашыл кыртышы жашыл бойдон сакталып, журт котору саясаты маданияты, жерге жаккан очоктун тагы, койдун жатагынын тагы, короонун тагы, боз үйдүн тагын калтырышкан эмес. Кыргыз журт которуп көчүп кеткенде эле аркасы жашыл бойдон кала берген. Тилекке каршы азыр биздин жайлоолорду караңыз. Кара так болуп чакалайдай болуп кетти. Мына кеп эмнеде жатат?
Ушунун баарын ушу ата бабаларыбыз макал менен айтып, ой бир күндө малыңды түгөтүп алба дегенде эмне деген макал лакаптар менен айтып, ушунун баарын жаштардын кулагына куюп келишкен. Окчонуп отурган боз үйдүн бурчундагы бала дагы ошонун баарын кулагына сиңирип алган. Анан эми камчыке айтып атпайбы, Ташиев? Биз дейт аша чапкандыкка жол бербейбиз деп. Мунун эмнеси жаман? Жоолукту салыналык, элечекти киелик, топубузду киелик деги эле эркин жүрөлүк. Бирок ошол ушуга эле аша башка улуттардын кийимдерин, исламдын айрым бир беренелерине таянып алып, ушундай болуш керек, милдеттүүсүң деп мындай көрсөтмө бергенден качышыбыз керек да. Биз өз иденттүүлүктү, улуттуулукту, салтыбызды эмне үчүн түртөбүз? Эмне үчүн кылымдар бою кийинип келип эле 2 күндүн ичинде башкача кийинип калабызбы? Аны милдет кылып коркутабызбы? Акыл билими жете элек кыздарыбызды, балдарыбызды ошого түртөбүзбү? Аны айтып койсо мунун эмнеси жаман? Эми тилиңди бил, дилиңди тереңдет, элиңдин макалы, элиңдин уламыштары жадымыңдан кетпесин, куйма кулак болуп ошонун баарын ук. Бул жомок эмес сага. Мына илгери бир кыргыздын сөздөрү бар. Апасынын элечеги булса, айылдын жигиттери атка минишкен деп. Кандай түшүндүң? Мына кыргыз апасынын деги эле элечек орунуп жүргөн айымдын элечеги бузулса, кандайдыр бир шарттар менен бирөөлөр жөөлөп кетип, айылдын жигиттери ат кыргып минишкен дейт. Себеп дегенде жол берилген эмес. Эчектин бузулганы, очоктун бузулганы, уянын бузулганы, журт бузулганга, эл бузулганга, өңдөрүн кара көк жиндери каптап, ошо элечекти ким бузуп кетсе ошакты көздөй тап беришкен. Атка минишкен дегенде камчыга, жоокерликке, намысты, аялдын намысын бийик сактоого умтулган кыргыздын уулдар канында дүргүп турат да. Апасынын элечеги бузулса, айыл эмес бүт ошол ааламды чапканга даяр болушат да. Мына кандай касиет, мамиле карабайсыңбы? Ушул касиет ушул биз анча деген урпактарыбыздан берилип келип атат. Айтылып келип атпайбы? Анан мына 1,5 жыл болду, 2 жыл ушуну мен айтып келесем, биздин мамлекеттик катчы жомокчу деди. Бул бир. Экинчиден, бул киши иш кылабы, эртеден кечке сүйлөп отурабы деди. Жооп берейин, мен эртеден кечке саат 9-дан 8-ге чейин сүйлөшүм керек. Сени менен сүйлөшүм керек. Менде администрация жок. Менин милдетим ошол, элге наркын түшүндүрүп, билишимче, акылымдын, билимимдин жетишиче, тарыхын, маданиятын айтып, эл кыдырып, нарк жыйнап, акыл жыйнап, макал лакаптарды жыйнап, уламыштарды, баямыштардын баарын жыйнап келип элге жарыялашым керек. Мисалы үчүн Кочкордогу же болбосо Көлдөгү бир асыл касиеттүү сөздөр эмне үчүн башка эл аны укпаш керек? Ошол жерде калбай. Мен ошолорду айтып келатам. Көп жыл бою буга даярдандым да. Ошон үчүн биздин наркыбыз, салтыбыз аябай бийик тутулуш керек. Ошон үчүн башка агымдарга, башка дүйнө таанымдарга, башка ой журтумдарга кантип жол бербейбиз? Биз аны тие албайбыз, оозторун тиге албайбыз, байлап кое албайбыз. Биз өзүбүздүн жаштарды ким экенин үйрөтөбүз. Кыргыз эл кандай десе, булар Манасты Курандай жаттаган эл. Кыргыз эл кандай десе, ашка тоолу ак муста калганда минген аттарын жыгып, иштерин жарып, пичагардын алып, ичине балдарын кийирип, аман-эсен сактап калып, өздөрү тоңуп өлүп калышкан. Балдары ылдыгай чаап кетишкен. Кыргыз эл кандай эл десе, ушунчалык айкөл болгон. Акмактар аркасынан бычак сайса, алдынан кенен кучак жайып, душмандарын дагы, тегерегин дагы, башка улуттарды, журттарды тил ада салты менен өзүнө сиңирип алышкан. Кеңейишкен айкөл эл дешет. Бу кандай эл десе, буларың көч үстүндө төрөлүп, ат үстүндө эл деп. Буларларың жаныбар менен сүйлөшөт, жаратылыш менен сүйлөшөт. Булар сиздеп жүрөт. Булар тоо ташкындап, суу каптаса, башка отур ташкан элдердей дамбаларды, кудуктарды, сементтерди куйбайт, булар жылып көчүп кетишет. Таш кулап атса, тамдарды курбайт, сементтик эмелерди курбайт, айланып өтүшөт. Булар жаратылышка каршылык көргөзүшпөйт, булар жаратылыш менен жанаша жашайт. Бизде аталарыбыз айткан экен.
Өткөн кылымда эле, өткөн кылым, аркы кылымда 18 кылымдын экинчи жарымында элиң түлкү болсо түлкү бол, бөрү болсо бөрү бол, каптап келе жаткан кара тумоо, элге белгисиз жаңылыктар журтубузду бертинтип коёбу экен деп сарсанага батышып коркушкан экен жаңы илимий техникалык ачылыштардан. Ал эмес балыкчыга биринчи жолу поезд барса тонду тетири кийип алышы үркүтүшкөн экен. Мына ушундай уламыштар бар да. Эми айтайын дегеним, ушул ааламда биз азыр бир жер планетасында, жер аймагында ар бир үй бүлөдө сотовый телефондор бар, ар бир үй бүлөдө машина бар, электр жарыгы бар, газ менен камсыздалган. Албетте эми көпчүлүк жерлерде бул жетишсиз. Бирок элди биз кандайдыр бир жаңы кванттык же болбосо нано технологиялык ачылыштар менен кубандырып же таңдандыра албайбыз, таң калтыра албайбыз. Азыр элдер эмне үчүн эмнеси менен күчтүү өзүнүн наркын жарыялап, даңазалап, анан эмне үчүн көптөгөн өлкөлөрдө өздөрүнүн улуттук майрамы катары өздөрүнүн тарыхынын жаралуу күндөрүн, мамлекет түптөлгөн күндөрүн, мамлекетти негизген адамдардын туулган үй бүлөлөрүн белгилеп, өзүнүн нарк насилдерин даңаза кылышат. Акыркы эле 2 жылдын ичинде 100дөн ашык өлкө жаңы указдарды, мыйзамдарды кабыл алды. Ал эмне себептен? Биз ушундай элбиз деп көп улуттуу, кичинекей улут элдердин баары өздөрүнүн наркын, салтын даңазалаган жарлыктарды, мыйзамдарды кабыл алып, жыл сайын ошолорду күчөтүп, улуттук майрамга, дүйнөлүк майрамга айландырганга аракет кылып жатышат. Эл түшүндү, бирин эмнеси менен таң калтырат. Биз манасыбыз менен, салтыбыз менен, маданиятыбыз менен. Мына бизде эч ким буйрук бербесе деле ковид күндөрү сабак окшогон шаардык балдар терезелерине кызыл крестти чаптап алып, тааныбаган үйлөрдөн тааныбаган жерлерге тамак ташыдыңар. Докторлорго ташыдыңар. Айрымдарыңар өлүп кеттиңер. Студенттер жабылып чыгып кайтыш болуп калышпады байкуштар. Дарыга. Муну мамлекет уюштурган жок да. Мына Баткен кок алаңында элдерди эч ким үйүңөрдөн табличка жазып алып, менин үйүм бош, менин үйүмө жатып кет деп эч ким айткан буйрук болгон жок да өлкөдө. Баткен окуясы болуп атканда, Баткен кок алаңы болуп атканда көчөдөгү элдер жарыя жазып алышып, мен кабыл алам, мен даярмын, мен үйүмө келгиле. Кайбырлар өтүп бараткан машиналардын аркасынан кубалап, токочунан дегеле менин баарын берип атышат. Аскерлерге тоскоолдук кылып, алар менен кошо жатып алып келип окторду дарылап атышат. Биз бул мамлекет буйрук берген жок да. Бул элдин канында, кыйын учурда бирге түшкөнүндө муну кесип сала албайсың, алып сала албайсың. Атанын каны, эненин сүтү менен келген касиет бул бардык эл улуттарда боло бербейт. Эмне үчүн бардык улутта манас жок? Же Грецияда, Римдегидей тарыхый эпопеялар, улутту уюткан эпопеялар жок. Мына биз ушу манасыбыз бар үчүн биздин манасты ушул Глейген держават Советтер Союзунун учурунда бул элди уюткан, элди бириктирген, духун көтөргөн, демин көтөргөн, биримдүүлүккө чакырган эпос экен. Эгер ушундай эпосту элдерди муну кысып коюш керек, же болбосо Советтер Союзу бир борборго баш ийген өлкөнү түзө албайбыз деп коркушкан кадимкидей. Манасты айтуу, манасты окуу тыюу болгон. Ал эмес комуз чертүү тыюу болгон. Буларды улуттук демди көтөргөн, бириктирип жиберет экен деп коркушкан. Ошолорду жазып, даңазалап, тилди даңазалаган, дилди, салтты дазалаган окумуштуулардын баары 1937-38 жылы атылып кетти. Мына Касым Тыныстанов тил касиетин даңазалап, Белек Солтоноевдер, Тазабек Заманчиндер, кам эмне деген күчтүү Баял Исакеевдер, Жусуп Абдрахмановдор 22-21 жашында биз бөлөк эл болушубуз керек. Ушул курамдагы бирок атыбыз аталган өзүбүзчө республика болушубуз керек деп 21-22 жашта Москвада Кремлде сүйлөшүп, келечекте алардын баары атылды. Мына журт уюткусын кыла турган, журтту бириктире турган, ушул келечекке бекемдете турган каада салттарга ошолорго биринчи жолу сок куруш керек, азыркы душмандардыкычы. Мына акыркы 30 жашка чыккан бала, азыркы 30 жашка чыккан бала көпчүлүгү ким экенин билбей, ата теги ким экенин билбей, жет атаны эмне үчүн сүрүшөт, санжыраны эмне үчүн айтышат, аны улантып эмне үчүн ушул күнгө чейин улантуу маданияты каныбызда калды. Ошолорду билбесе, ошолорду түшүнбөсө мал болуп көрүнгөн
Элдин курамында көрүнгөн салттарга элтип кете берет да, мына өтө коркунучтуусу ошол. Кечеки Кыдыр Шаевичтин кайрылуусунда бир момент бар. Биз дейт, башка бир бизге калган баалуулуктарды ээрчип кетпейлик деп. Аркасынан илешип албайлык деп. Ошо кишинин сөзүн мен улантып коем. Кантип илештирбейбиз? Кантип ээрчитебиз? Наркыбызды айтып, салттыбызды айтып, ким экенибизди айтып, агасы карындашына кандай мамиле кылганын айтып, байбиче наркы кандай болгонун айтып, кызга кандай мамиле кылганын айтып, ак жоолук деген эмне? Ушундай ниеттерди айтып, биз ушу жашообузду улантышыбыз керек. Каганатторунун баш аягы жок, өтө катаал доор болгон, жоокерчилик доор болгон, көптөгөн улуттардын маданияттарын бириктирүүгө, дилдерин бириктирүүгө аракет кылып, бир жерден башкарууга шартты түзүш керек деген саясат жүргөн. Мына ошол учурда бир кыргыз коомунда чогулушат экен дагы баш аяк кетти, элден ырк кетти, элден ынтымак кетти, нарктуулук кетти. Эл жерибизди бириктирелик кокуй. Канында кандын каны жүрүп аткан Зымырык хандын 3 баласы бар. Булар тири кара чыкты. Ушулардын үчөөсүнөн бирөөнү тандап, айылга каган шайлайлык, журт шайлайлык деп, анын айыл аксакалдары, даанышмандары чогулуп келип үчөөнү чакырат экен дагы анан айтат экен. Балдарым, элди башкарам десеңер, элге керектүү калкыңардын казынасына эмнени салат элең? Ошону каптарга салып, анан эртең көтөрүп келгиле дейт экен. Үчөөнө 3 кап берип коет экен. Жакын арада эле мен Facebook баракчамда ушул жөнүндө өзүмдүн пикиримди жарыяладым. Эртеси күнү 3 уулу 3 капты көтөрүп алып келет экен. Данышмандар отурат, улуусу келип, өзүнүн кабын чечип, топуракты төгөт экен. Төккөндө эле карап калганда, агайын жакшыларым, элге жер керек. Жерсиз эл тексиз эл. Жери жок эл жем болуп кетет. Мен ушу калктын казынасына элди башкарыш үчүн жерди салат элем, кеңейтет элем, бекемдейт элем деп кабын төгөт экен. Баары ыраазы болушат. Кандай таасын сөз деп. Экинчиси кабын чечип, алтын зер, кийим кезек, кийим кече, темир тезек, буюм ар кандай, топчу седеп баарын алып келип төгүп, кагылайын данышмандар, элдин кийими бүтүн болуш керек, курсагы ток болуш керек, ар кандай кеч карым жок болуш керек, жарым жарты жылаңач болуп жашабаш керек, барктуу, нарктуу, салттуу, сулуу тороттой сынды бузбай зыңкырап, келишимдүү, келбеттүү, аздектелген, саркештелген кийим кечелерди кийип жашайбыз. Эмне үчүн биз башка элден бошпуз? Мен ушу калктын казынасы ушундай байлык, буюм кечелерди дегенде эл аябай ыраазы болот экен. Ананып кетейин. Атаны көргөн ок жонот деген ушул. Айтканын карагылачы деп ыраазы болушат экен. Анан кичүүсү өзүнүн кабынан 3 китепти алып чыгат экен. Биринчи китепте кыргыздын наркы жазылган, экинчи китепте кыргыздын тарыхы айтылган, үчүнчү китепте кыргыздын тили, дилин баяндаган, элди уюткулаган ушундай беренелери бар китептер экен. Аксакалдар көңүл буруп карап калганда кичүү баласы айтат дейт. Артын билбеген эл астын көрбөйт. Наркын билбеген эл баркын да билбейт. Дөөлөттүмүн деп дөмпөйүп, чапанды желбеги жагмынып көпкөн элге караганда, мен кыргыздын баласым деп сөөлөтүн бузбаган эл керек. Нарк насилин билбеген эл, өзүнүн ким экенин билбеген эл, кандай тарыхты басып өтүп, кандай келечекке баратканын билбеген эл, көрүнгөн ой жортумга, көрүнгөн бир жалган каада салтка ээрчишип, эл катары тарап, көрүнгөн элдин курамында, көрүнгөн тилдин учуна чалып жок болуп кетет. Биз ким экенибизди билишибиз керек. Нарк насил тарых маданиятыбызды, тилибизди, дилибизди билишибиз керек. Мындай күчтүү, билимдүү эл, аркасын билип, астын көргөн эл
жерди да, байлыкты дагы, бийликти да топтойт, мамлекетти да түптөйт деген экен. Отургандын баары ыраазы болуп, кан көтөрүп шайлап алган экен. Бул окуяны сен экөөбүз көргөн жокпуз. Сен эмес, мен эмес, менин ата энем эч ким көргөн жок. Бирок ушул күнгө чейин ушул сөз аралап жүрөт. Ушул күнгө чейин ушул сөз кыдырып жүрөт, уламыш болуп. Мунун маанисин караңыз. Мына ушуну сен билсең, сени бирөө келип, кел бияка бара, сен мындай кийин, тигиндей кийин деп оюн бербейсиң да. Биздин аркыбызда, салтыбызда андай эмес. Тилибизде андай эмес. Мына Байдылда Сарногоев айтып атпайбы тил жөнүндө? Уй мөөрөйт уйдун тилинде, кой маарайт койдун тилинде, уй менен койго жетпедик улуттук тилди билүүдө деп. Кайранган акын жазганын карагыз, муну кайталап айтышың керек деп алам. Кимге жолуксаң да, кимге неметсең да. Ошон үчүн биз тигилже бул буйруктар менен, же мыйзамдар менен, же тыюу салуулар менен элдин көкүрөгүндөгү, тилиндеги, көөдөнүндөгү нерселерге биз тыюу сала албайбыз. Окуп койгону мененчи. Биз элге жеткиришибиз керек. Мына мамлекеттик катчынын негизги саясаты улам ушундай 10 мүнөттүк, 20 мүнөттүк, 1 сааттык алып барууларда, көрсөтүүлөрдө эл менен жолукканда эртеден кечке ушуну айтышым керек. Ал эми ушул жактайда ишти ашыра турган Билим берүү министрлиги, Маданият министрлиги, башка мамлекеттик уюмдар аны ишке ашырыш керек. Кантип? Мына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургулчович Жапаровдун 5 указы чыкты. 5 тең ошол наркка байланыштуу. Мен жана идеология деген сөз айткым келбей атат да. Ошого байланыштуу чыкты. Адамдын адеп ахлактык жана дене тарбиясын күчөтүү жөнүндөгү, үчилтикти жайылтуу жөнүндөгү, кыргыз жараны тууралуу, кыргыз наркы тууралуу, кыргыз сериалдары жөнүндө указ чыкты, бирок ошонун кириш сөзүндө жазылып турат. Улуттук нарк насилди, тилди, адабият, маданиятты даңазалаган, элге кеңири жеткен, 8деги баладан 80ге чейинки аксакал адамдар түшүнгөн идеологияны жана нарк насилди иске ашырган фильмдер тартылуу керек деген кириш сөз менен ушундай указ жарыялады. Мына ушуларды ким аткарат, ким алып барат? Ак баракка кара таңба менен жазылды. Анан кыргыз мамлекеттик кыргыз наркы тууралуу программа кабыл алынды. 1,5 жылдан ашып кетти. Программанын алкагында куттуу эл форумдары өттү, ар бир облустта өттү. Азыр нарк сааттары мектептерде айтылып атат, берилип атат. Тилден, адабияттан, коом таануудан, тарыхтан, астрономиядан, географиядан сабак берген агайлар ошол өздөрүнүн сабакка киришүүнүн астында ошого байланыштуу кыргыздын наркын астрономиядан деп айтып атышат. Мен белгилеп кетейин, ошол наркты айтып атышат. Бул бир. Экинчиден илимий изилдөөлөр. Үчүнчүдөн илимий практикалык конференциялар. Окумуштуулардын бир топтору пайда болду. Нарк насилди изилдейбиз деп. Мына мен менен келип консультация көрүп жолугушту. Мына жылдын ичинде 129 жолугушууга бардым. Колум эле жеткен жердин баарына. Анан биз жанагы юбилей мааракелерди өткөрөбүз байбы? Бул өтө маанилүү. Өтө керектүү. Мына мисалы үчүн Жусуп Абдрахмановдун, Исхак Разаковдун өмүр баяндары боюнча биз практикалык конференциялар өткөрүп атабыз. Мына ошолор конференцияларда эмнелер айтылып атат? Көрсө Ленин менен сүйлөшкөн кыргыз бар экен. Сталин менен бетме-бет сүйлөшүп, элдин таламын талашкан биздин мыктыларыбыз, азаматтарыбыз бар экен. 19-кылымда эле Россиялык Госдумада мүчө болуп отурган императордун сарайында алардын 300 жылдык майрамына катышкан кыргыздын жетакелердин бири Кыдыр акебиз ошол убакта катышып отурган экен. Госдуманын мүчөсү болуп, падышанын буйругу менен ошо Кыдыр акебиз Кыргызстандан жөнөгөндө жолдошторду жетелеп барбай, жолборсторду жетелеп барып белекке берип таң калтырган экен. Мына ушул жөнүндөгү маалыматтар, кыргыз тилинин өнүгүшүндөгү кандай жааттар, тилинин орфографиясынын, ар кандай кыргыз тили жөнүндө саясаттарды даңазалаган окумуштуу Касым Тыныстанов агаларыбыз, Баял Исакеев, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Иманаев, ушулардын баарын өмүр баяндарын биз даңазалап айтып, ушундай уулдар болгон. Булар деле 30-40ка жетпей эле кырылып кетишкен, атылып кетишкен. Төрөкул Айтматов. Мына ушулардын баарын биз айталап атабыз.
кайта айтып атабыз. Биздин агартуучуларыбыз биздин элге баягы исламды таркатканда, мусулманчылыкты, шариатты таркатканда кыргыз тилинде кенен сүйлөгөн. Кыргыз тилинде Кыргызстан да мыкты сүйлөгөн. Кыргыздын адатын, тарыхын билген эшендер, молдолор, кожолор, калпалар таркатышкан. Исламдын талабы ушундай болгон. Силер кайсы өлкөгө барасаңар, ошол өлкөнүн жегенин же, ичкенин ич, ошолордун тилинде сүйлө, ошолордун кийимин ки, ошондо гана сен ошол өлкөлөрдүн атуулдарынын, жарандарынын бири болосуң. Тең ата болуп каласың. Алардын салтын тут. Анан исламды, шариатты ошолордун тилинде айт деген. Бул 200 жыл, 300 жыл болуп кетти. Азыр болсо эмне болуп атат? Азыр өзүбүздүн каныбызга сенген ооз ачар болуп калды деп айтчу элек. Ифтар деп айтып калдык. Ороз айт деп айтчу элек. Рамазан деп айтып калдык. Эгер кыргыз тилинде мындай түшүнүк болбосо, мен анда кабыл алат элем. Мындай сөздөр бар да. Айтып кететпи ата-бабаларыбыздын баары ооз ачарга келип калдык деп Аллага жайганышып, пайгамбарга жалынып ооз ачышкан. Бардык ислам маданиятынын шарттарын бийик тутушкан. Биздеги мусулманчылык, ислам биздин салттарга, эрежелерге, биздин жүрүм-турумга, дилибизге, тилибизге эч качан таасир берген эмес. Алар менен шайкеш, алар менен аралашып, ушунгө чейин келип жеттик. Акыркы гана 5-10 жылда бизге түшүнүксүз көрүнүштөр болуп коомдо. Мен оюмча алардын себеби ошол биздин диний аалымдарыбыз ар бири бир жерден сабак албай, ар кайсы өлкөлөрдөн сабак алып, алардан таасирленип, мындай кичине оңдоту түзөтү кирип калган түшүнүктөр менен бизге жайылып атса, биздин коомдо ошончолук бөлүнүп атса керек деп ойлойм. Менин оюмча мына ошол баалуулуктарды айрым немеде кээде эске алышыбыз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн урматтуу жаштар, биз билелик ким экенибизди. Тилибизди сыйлайлык, тилибиз менен сүйлөгөн, кыргыз тилинде сүйлөгөн бул жогорку маданияттуулуктун, жогорку билимдүүлүктүн, жогорку адептүүлүктүн үлгүсү болуш керек. Баягы силердин тил менен айтканда бренд болуш керек. Трендке кириш керек. Тил өзүңдүн тилиңде сүйлөгөн бул өтө мыкты. 17-18-20 жаштагы жигит үчүн, кыздар үчүн, шаарда окуп билим алып аткан кыздар үчүн бул модадан да бийик көркөмдүүлүктүн ушундай образдарды жаратышыбыз керек. Өзүңдүн тилиңде сүйлөсөң. Кыргыздын тили экөөбүзгө кыргызга эле керек. Маданияты дагы бизге эле керек. Ыры, манасы, комузу да бизге эле керек. Башкага керем деп башкасы уккусу да келбейт, пайдалангысы да келбейт. Биздин эле жер эми ушул жаштар кылым карыткан тилди, маданиятты, билимди жоготуп алабызбы? Тилге болгон муктаж болгондо тилди жакшы өздөштүрөт дейт. Ушул муктаждыкты жаратыш керек. Кыргыз тилинде мультфильмдерди, кыргыз тилинде жана көтөрүп чукулап жүргөн соткаларыңдын баарын тең ушул кыргыз тилине контентке өткөрүш керек. Кыргыз тилинде ошол маалыматты кабыл алгандай. Биз өз тилибизди сүйөлү. Бирок башкалардын тилин үйрөнөлү, билели. Биз өз тилибизди, маданиятыбызды жогорулаталы. Бирок башкалардын маданияты, дили, тили менен тааныш бололук жана алардын тилинде да сүйлөй билели. Ошондо биз күчтүү болобуз. Эне тилди сүйсөк, башкалардын тилин билсек, биз аракеттеги келечеги бар өлкөгө айланабыз. Ошон үчүн биздин өлкөдө көп тилдүүлүккө, көп маданияттуулукка, ар кандай тилдерге одоно каршылык жок. Баары мыйзамдар менен иреттелген. Камчы Кыдыршаевич, көп айтып кеттиңиз. Анан Садыр Жапаровду кошуп суроо берейин. Биздин өлкөдө азыр кандайдыр бир окуялар болуп атат. Мен өзү соц тармактардан да байкап калып атам, көбүнчө элдер биздин бийликти мындай жамандап же башка жагынан көрсөткөн мындай максаттар болуп атат да. Менде мындай кызык окуя болду. Жакында эле таксиде кетип барып атам. Таксиде кетип барып атсам, айдоочу менен сүйлөшүп барып атат. Айдоочу мынтет: аз калды дейт. Эмнеге аз калды десем, жакында дагы бир переворот болот дейт. Неге мынтип ойлойсуз десеңиз, булардын убакыты бүттү, булар тажатты элдин баардыгын.
эки дос баарын тажатты деп ушинтип суроолорду айтты да. Мен үчүн өтө кызык болду. Анан ушундай ой пикирлерди мен бир гана адамдан эмес, толтура адамдардан угуп калып атам, ар жактан көрүп калып атам. Бул эмне болуп атат? Сиз оюңуз, пикириңиз кандай? Бул пикир деле эмес болду. Тиги ой деле эмес. Ой же пикир болбой кара жерге кирсин. Бул сен бир 5 кишиге жүрсөк, ошонун экөөсү ушинтип айтат чыгар. Мен бир эле нерселерди айта алайын. Мен азыркы бийликтегилерден 10 жаш улуумун. Эңкейип, тоңкоюп, ийрилип, жыйрылып бүктөлбөйм. Анан мен ушулардын эмгеги жөнүндө айтсам эле пактакор, анан жалагыч, анан жалпаңдап, жойпоңдоп сүйлөп атат дегендер дагы бар. Мен аларга көнүп алдым, терикпейм. Мен бир эле нерсени айтайын, азыркы бийлик тууралуу айтайын. Мына жогорку кеңеште кандай жигердүү иш болуп атат. Жогорку кеңешти канча жамандаса деле, бирок ушу күнгө керектүү, ылайыктуу мыйзамдарды, токтомдорду кабыл алып атат. Жогорку кеңештин айрым депутаттары боюнча сөз болуп атат. Бирок алар дагы ошондой жигердүү иштерге катышып атат. Эми президент Садыр Жапаров. Мурдагыларга салыштырып сүйлөбөсөк, биз бүгүнкү өзгөчөлүктөрдү бөлүп чыгара албайбыз да. Мен түз эле мындай жайма эч кимге тийишпеген сөздөрдү айтайын. 17 2 жылдын ичинде 17 жеке чакан кестери курулду. Бир топко бизге болгон энергетикалык оорчулукту жеңилдетти. Көптөгөн жолдор курулуп атат. Кыргызстандын бир эле облусунда эмес, 7 облусунда тең Ысык көлдө, Нарында, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта, Таласта жолдор курулуп атат. Өткөндө курултай болгон. Курултайда 30%га чакын курултайдын делегаттарынын көбү мектептин жетишсиздигин, медициналык фаптардын жетишсиздигин, жолдордун бузулгандыгын, электр энергиянын аздыгын, мал тукумундагы асылдыктын аздыгын айтып чыгышкан. Ошонун негизинде азыр 2 жылдын ичинде эле Кыргызстан азыр кеңири курулуш аянтчасын айланды. Мен муну айланды же айланбады деп айтпасам деле массалык маалымат каражаттарынан бүт эл өзү көрүп атат. Былтыр эле ушу 1-сентябрда канча мектеп ачылганын. Өздөрү көрүп отурду эмеден. Массалык маалымат каражаттарынын аркылуу канча мектеп ачылганын көрүп отурушту өздөрү. Өздөрү канча жерде кандай жолдордун салынып атканын карап, анан үстүнөн өтүп атышат. Кээ бир жерден сөгүп өтүп атат. Жол салам деп жолдун жарымынын баарын таш төгүп салып, эмдигиче бүтпөй атат деп сөгүп өтүп атышкандар бар. Ал бүткөндөн кийин кубанып айтып атышат. Эл деген эл ар кандай көпүрөлөрдөн курулуш. Анан завод фабрикалардын жанданганы. 300дөн ашуун завод, былк этпей турган завод фабрикалар жарым-жартылай 5-15%ке кичине баштарын көтөрүп калган болсо, акыркы 2 жылда 69 ошол цехтерибиз, заводторубуз баш көтөрүп, жаңы технологиялык аракеттер менен, каражаттар менен иштерин баштады. Үчүнчүдөн, бүт Кыргызстан карап турду. 4 айдын ичинде Бишкек эле шаарында 15 мектеп, 9 балдар канасы, бир нече медицина ишкана салынганын баарыбыз кезеги менен камерадан карап турду. Бирин барып Акылбек Жапаров ачып атат, бирөөсүн, экөөсүн мен ачтым, Садыр Нуркожоевич барып ачып атат. Ошо элге көрүп калгыла деп. Муну азыр каяка катасың, муну мүшөккө салсаң деле оркоюп чыга берет да, себеби ушунун барына. Албетте эл коом болгондон кийин кээ бир тентектерибиз бар. Кээ бир башкача ойлонгон адамдарыбыз бар. Жана өзүң айтып атпайсың, ушинтип эки дос түбүбүзгө жетти анан тигиде. Кудай кыла койдук, эми бирок элдин баары бирдей сүйлөбөйт. Бизде ошон үчүн эркиндик да. Каалагандай сүйлөп атышат, каалагандай пикир айтып атат, каалагандай сунуштарын айтып атышат, каалагандай какшып, каарып, чымчып сүйлөп атышат. Бирок арасында айрымдары гана. Айрымдан да аз, 1-2 эле мындай жыра тартып, бура сүйлөп, элди бир башка жакка үндөгөн көрүнүштөр болуп, элдин кыжырына азыр тийип аткан учур. 2 эле саначы өзүң. Ким саначы? 1-2 эле киши, 3 эле киши айтып атат да туура, анан ал эмне элдин пикирин билдирип атабы? Ал пикирге жарата туура деп же туура эмес же бармакты мындайынан же мындайынан көргөзгөндөр аны эске деле албай койсок болот. Бирок бүгүнкү күндө эмнебиз күчтүү жагы болуп атат? Биздин соц тармак.
абдан күчтүү, таасирлүү. Бетке бетке айтып, бетке жазып ушинтип айтып атышат. Бийлик болсо аны эске алып атат. Ошон үчүн урматтуу жаштар, ким экенибизди билелик, кандай тарыхты жараткан эл экенибизди билелик, келечекте эмнени жаратабыз, өзүбүздүн улуттуулукту, өзүбүздүн тилибизди, кийимибизди, дилибизди таза кармап, өнүктүрүп, жаңыча кыргыз тилин сүйлөткөнгө, байытканга, ошону кумарланып, издеп, чуркап таап, окуганга дилгир болгон эл бололук. Манасыбызды сөзүбүздөн, оюбуздан түшүрбөйлүк. Манас эпосунда кыргыз тарыхы, наркы, салты, этнографиясы, мындай бытовой деп коет, тиричилик маданияты терең чагылдырылган журт. Биз эч жактан эч нерсени издебейбиз. Мына Манасыбызда мамлекеттик түзүлүш, прокуратура, сот органдары, жерге болгон мамиле, жаратылышка болгон мамиле, саякатчылыкка болгон мамиле, мамлекеттик түзүлүшкө болгон мамиле. Ушунун баары тең ошол биздин улуу Манасыбызда деле ала беребиз. Мына ушундай нарк бийиктигибизди кайрылып сактап угуп жашайлык. Бүгүнкү өзүң чакырган ушул көрсөтүүгө бекер келбептирмин. Жаштарга карата ушул ойлорумду айтып алдым. Маселе суроолор чогулуп калса жыйнап коюңуз. Жылдын аягында болобу, кийин болобу. Агай, суроо көбөйдү, же ушундай жолугушуулар болот деп атат деп кайрылсаңыз, анан дагы экинчи этабын улантып көрөбүз. Ошо биз ошо соңуна жетип калыппыз. Сизди уккан өтө кызыктуу болду, анткени тилдин сыйкырчылыгы ушундай экен. Тил өзүнүн нукура келбетинде айтылса, өтө кооз угулат. Мен уккан орусча айтмакчы, одно удовольствие было деп айтайын. Сиз келип келгениңизге рахмат. Жаштарыбызда мурдак эле мындан 200 жыл, 300 жыл мурда кылым мурда эле айткан аталарыбыздын: ай, жаштар, душман сенин каймагыңа кызыкпайт, сенин аймагыңа кызыгат. Эсиңерден чыгарбагыла. Камчыны кандай бүктөсөңөр, мойнуңарга элдин, журттун кандай жүктөсөңөр, ушул сөз көкүрөктө болсун дейт. Дагы бир аталарыбыз айтып атат: эй туугандар, кеңири пейил келем болсун, бир араш белем болсун. Жакшылыкка гана үндөйлүк, жамандан адашып жакшылыкка жанашалык. Бирибизге бирибиз кол салбай жол салалык. Айылдарына жол салалык, жайлоо конуштарына жол салалык, жүрөктөрүнө кол салалык. Ынтымакташып, ырашкерлик болуп жашайлык. Коңшулар менен жакшы мамиледе бололук. Коңшуну Кудай берет. Коңшудан же өлүп кутуласың, же көчүп кутуласың. Болбосо жакшы жашаш керек деп. Кылым караткан биздин касиеттүү сөздөрүбүздү карачы. Эми ушу сөздөрдүн айтылганына 500 000 болуп кетти болуш керек да. Бу кече эле айтылган эмес, кечеки күнү айтылгандай болуп жаңырып атпайбы? Демек, булардын мааниси өтө терең. Азыркыга чейин жашап түрүлүп келатса, биздин максатыбыз жаштардын ушуларды унутулбай, кийинки урпактарга берели. Ооба, таркат ушунун баарын, айт балдар. Сизге дагы өтө терең ыраазычылык билдирем. Толкундап отурдум, бирок өтө кызыктуу болду. Сизди угуш эле кызыктуу болду. Урматтуу көрүүчүлөр, силер деле өзүңөргө кандайдыр бир ой максаттар, ойлор жүктөп алдыңар деп ойлойм. Кандайдыр сөздөрдүн, ушул кыргыз тилдин кандай бир сыйкырчылыгын угуп, силер деле получили удовольствие деп айтып коеюн. Удовольствие кандай болот кыргызча? Тиги азыркы Маяктенби? Удовольствие. Маяке ыраазы болду, Маяке маашырланды, Маяке эргишти, Маяке кошулушту, магдырашты. Абдан жакшы сезимди өзгөрткөн окуя, сөз болду деп эле ушинтип кете беребиз. Ушинтип толтуруп кетти. Сизге дагы бир жолу рахмат. Баарыңыздарга ушул подкастыбыздын астына өтүп туруп лайк баскыла, комментарийге өзүңөрдүн ой пикирлериңерди жазып кеткиле, каалоо тилектериңерди жазып кеткиле. Анда эмесе өзүңөрдүн, биз жаштар өзүбүз менен бири-бирибиз менен бөлүшөйүк. Досторуңарга жөнөткүлө, өзүңөрдүн одноклассниктериңерге же кимге болобу, ата-энеңерге деле жөнөткүлө. Жөнөтүп баардыгыбыз ушул бизге керек болгон сөздөрдү, ой тутумдарды, ой жортумдарды, тилектерди, каалоолорду сиңирип алалык. Сиңирип алып баарын таркатайык. Мына сиз келгениңизге да бир жолу рахмат. Көрүүчүлөр, силерге да рахмат. Бул Унакта подкаст болду.